Assalamu alaikum туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 20 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге 30 адыр тарапта жайгашкан Кайрагач айылынан сатыла турган 8 сотық тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Туугандар, жери тегиз 8 сотық, анан баасы дагы өтө жакшы баага коюлду. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен турган жер бул Кайрагач айылы. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, 30 адырды көздөй жолго чыгасыздар. 30 адырдын центрине келесиздер дагы. Анан 30 адырдан өзгөндү көздөй бул жака бир аз эле жүргөнүңүздөрдө ушул жолдун сол тарабында мына жерде Тойчу айылы бар. Мына жерде аркасы дагы турат туугандар. Ошол Тойчу айылынан бир аз эле өткөнүңүздөрдө жолдун сол тарабында Джунда деген заправка. Ушул заправканын бет маңдайындагы көчөгө кирип, ичкериге бир аз эле жүрүп барсаңыздар, мына жер мектеп экен туугандар. Жакында бүтүп калат дейт. Ушул мектептен өтүп эле оң тараптагы 8-көчөгө кирип, өйдө тарапка жүрүп барсаңыздар, сатылуучу жер участок жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз жакын эле. Дарегин түшүндүңүздөр туугандар. 30 адыр тарапта жайгашкан Кайрагач айылы, мына жерде Джунда деген заправка. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, өзгөн Куршат тарапка карап бет аласыздар. Кирип бул жака төз жүрүп келгениңиздерде ушул көчөнүн оң тарабында сатыла турган 8 сотық тегиз жер участок жайгашкан. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы толук маалымат алып кетесиздер туугандар. Мынакей көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн. Абасы таза, тынч, сонун айылдардын биринде ушул жер участок сатыкка чыкты. Анан байкап атасыздарбы, үйлөрдүн саны дагы өтө көп экен. Төрт тарабында тең мына ушундай үйлөр көп. Кадимкидей адамдар жашайт туугандар. Эл өтө жыш үйлөр көп салынган жерде ушул жер участок сатыкка чыкты. 8 сотық кызыл китеби бар, документтери так, закон түрүндө өзүм жакшылап өткөрүп берем деп атат жер ээси. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар туугандар. Анан көчөлөрүн дагы көрүп атасыздар, шербен төгүлгөн, суу чыгарылган, суу свет боюнча маселе жаралбайт экен. Чек арасы ушул Пескоблок забордон башталат дагы. Мына ушул кошунасынын септигине чейин болуп калат. Аз көргөзүп коеюн. Септикти көрүп атасыздарбы? Ушул септиктин бери жагы, забордун бери жагы сатыла турган жер участок болуп калат. Жери 8 сотық. Ошондо узун турасы 20-га 40 болуп калат туугандар болжол менен. Жерин дагы көрүп атасыздар, тегиз, уклон эмес, кадимкидей келип эле үй салып ишти кыла берсеңиздер болот. Анан бул жер беш кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп, келип жашап аткан учур экен. Шаарга деле жакын, жарым саатта Ош шаарына кең эле кирип барасыздар. Мектеп, бала бакча, магазин, мечит бүт бардыгы ушул айылда же болбосо жанындагы айылдарда бар экен. Пешком эле барып келе бересиздер. Эң негизгиси кызыл китеби бар, документтери так, закон түрүндө өзүм жакшылап өткөрүп берем деп атат. Баасы деле негизинен жакшы баага коюлду. Колдон чарбаңыздар, анан жакшы кеми болот. Жери 8 сотық. Так, дагы кандай маалымат берсек? Болду окшойт. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылдым. Анан ушул эле айылдын орто тарабында мектеп түшүп атат экен туугандар. Мектепке, бала бакчага, магазинге, мечитке пешком эле барып келе бересиздер. Анан жанагы Ош өзгөн центральный чоң жолго деле жакын, пешком чыгып барасыздар. Тойчу айылынын бет маңдайы болуп калат ошондо. Мына жакта үйлөр дагы бар экен, аз жакындатып көргөзүп коеюн туугандар. Кийин албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Мына ушундай. Мына жерде дагы бир үй түшүп атат экен. Чектин артында дагы үйлөр бар туугандар. Эми ушул 8 сотықтын баасын айтайын, 1.200.000 сомго бааланды. Негизи баасы деле жакшы экен, анан дагы кеми болот атат. Обмен вариант жолдорун ээсине чалып өзүңүздөр айтасыздар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Сонун, абасы таза, тынч, сонун жерде жайгашкан. Эң негизгиси үйлөр көп жерде жайгашкан. Сатыла турган ушул 8 сотық жер участокты колдон чарбаңыздар туугандар. Барыңыздарга ийгилик.